Салам урматтуу окуучу достор. Бүгүн мен сиздерге пробный тест, сынамык тест жөнүндө айтып бергим келип турат. Эмне үчүн пробный тестке киресиңер, эмнеге пробный тесттерди белгилейсиңер? Көпчүлүк окуучулар мындай көп деле ойлонушпай эле пробный тестке кирип коет, белгилеп чыга беришет да. Окуучулардын көпчүлүгү пробный тестке киргенден кийин баардыгын белгилешим керек деп ойлошот. Жок достор, бул бир аз жаңылыш пикир деп ойлойм мен жекече көз карашымда. Анткени пробный тест деген сен ошол грамматиканын бөлүмдөрүнөн, маселен, кайсыл жеринен билип атасың, кайсыл жеринен ката кетирип атасың. Мына ушул жагдайларды текшерүүчү тест деп ойлойм. Достор, дагы убакыт бар 2 ай. Бул убакытта пробный тестке катышканда төмөнкү нерселерди эске алышыңарды суранам. Пробный тестте сен өзүң белгилеген же болбосо өзүң билген гана суроолорду белгилешиң керек. Ал эми билбегендерин пробный тесттен чыккандан кийин ошол темалардын үстүндө өзүң иштешиң керек. Эгерде силер билбеген деле суроолорду белгилеп койсоңор достор, пробный тесттин жыйынтыгы чыкканда кайсыл суроого туура жооп бердиң, кайсыл суроого туура эмес жооп бердиң, мындай кыргызча айтканда эки анча ойдо каласыңар да. Анан көпчүлүк учурда окуучулар апам берди помидор деп, бул болбосо бул туура жооп болот деп белгилеп коет да. Бул достор акыркы мүмкүнчүлүк. Чыныгы тесттерде мындай мүмкүнчүлүктөрдү колдонсоңор болот. Бирок пробный тесттерде силер точно билген гана темаларды белгилеп, билбегендерин бош калтырсаңар, силердин кийинки өсүүңөр үчүн абдан маанилүү деп ойлойм. Ошондуктан достор, пробный тестке киргенде өзүңөр билген, уверенный болгон жоопторду гана белгилегиле демекчимин.